Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Былтыр октябрь окуясында каза тапкан Алтынбек уулу Үмүтбектин үй бүлөсүнө батыр берилди. Президент Садыр Жапаров 5 октябрда 2020 жылдын октябрь окуялары учурунда каза болгон Алтынбек уулу Үмүтбектин үй бүлөсүнө атасы Алтынбек Жуматаев жана эжеси Инаят Жээналиева менен жолугушту. Мамлекет башчы Үмүтбектин атасы Алтынбек Жуматаевке Бишкек шаарынан 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Президент Садыр Жапаров менен жолугушуудан соң Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев каза болгон жаш жигиттин үй бүлөсүнө жаңы батирин көрсөттү. 2020 жылы 5 октябрда Ала Тоо аянтындагы митингден кийин болгон башаламандыктан каза болгон 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу каза тапкан. Парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы чыккан саясий партиялардын тарапкерлери былтыр 5 октябрда мөөнөтсүз митингге чогулуп, 6 октябрга караган түнү президенттин аппараты жана жогорку кеңеш жайгашкан имаратты УКМКны басып алып, камактагы саясатчыларды бошоткон. Октябрь окуяларына 1 жыл. Жээнбековдун командасы учурда кайда? Туура 1 жыл мурун Кыргызстанда бийлик алмашкан Спутник Кыргызстан экс-президент Сооронбай Жээнбековдун командасынын мүчөлөрү жана ошол тушта жогорку кызматтагы адамдар азыр кайда жана эмне менен алек экенин тактап чыккан. 2020 жылдын 5 октябрында жогорку кеңешке шайлоонун дал эртеси өлкөдө толкундоолор башталган. Буга бир катар партиялардын добуш берүүнүн жыйынтыгына нааразычылыгы себеп болгон. Натыйжада жогорку кеңештин спикери Дастан Жумабеков өкмөт, андан соң президент Сооронбай Жээнбеков отставкага кетүүгө аргасыз болушкан. Ошондогу өлкө башчысы кызматтан кеткенин 15 октябрда жарыялап, эртеси күнү ыйгарым укуктарын өткөрүп берген. Эске салсак, Кыргыз Республикасынын эски конституциясына ылайык президент өз аппаратынын кызматкерлерин, ошондой эле айрым мамлекеттик органдардын, атап айтсак, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттен, башкы штаб жана парламенттин макулдугу менен Улуттук банк жетекчилерин жана башка прокурорду дайындай алчу. Өкмөттү жогорку кеңеш шайлаган. Окурмандардын ыңгайлуулугу үчүн ал кездеги бийлик өкүлдөрүн төмөнкүдөй 4 президенттик аппараттын кызматкерлери, жогорку кеңештин депутаттары, өкмөт мүчөлөрү жана башка мамлекеттик органдардын жетекчилерин өзүнчө топко бөлүп жазышкан. Сооронбай Жээнбеков мөөнөтүнөн мурда ыйгарым укуктарын өткөрүп берген соң Жээнбеков экс-президент макамын алган. Быйыл 1 февралда ал жубайы менен Сауд Арабиясына кичи ажылыкка аттанып, 15 февралда кайткан. Сыртта жүргөнүндө аны Бишкек шаардык соту мурдагы вице-премьер Дүйшөнбек Зилалиевдин иши боюнча жараянга чакырган. 12 августта мурдагы мамлекет башчысын Кумтөр иши боюнча УКМК суракка алган. Күбө катары ал 2 рет 18 сентябрда да чакырылган. 31 августта Жээнбеков Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарага катышкан. Айтмакчы, ал Садыр Жапаровдун ант берүү аземине да күбө болгон. Отставкадан кийин экс-президент Сооронбай Жээнбековдун фондун түптөгөн, анда азыр өз аппаратынын айрым кызматкерлери иштейт. Досалы Эсеналиев 2016 жылдан 2018 жылдары интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын директору болгон. 2018 жылдын апрелинде президенттик аппараттын жетекчисинин орун басарлыгына келип, бир нече айдан кийин аны жетектеп калган. Былтыркы октябрь окуялары маалында Эсеналиев мамлекеттик кадр кызматынын директорлугуна которулган. Бирок бир нече күн өтпөй аны ошол убактагы президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров иштен кетирген. Досалы мырзанын өзүнүн айтымында ушул тапта жеке компаниялардын биринде стратегиялык пландоо боюнча консультант кеңешчи болуп эмгектенет. Алмамбет Салиев Жээнбеков Ош областтык администрациясын жетектеп турганда бирге иштешкен. Кийин премьер-министрликке келгенде жардамчысы, ошондой эле өкмөттүк аппараттын коргоо, укуктук тартип жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысынын орун басарлыгында аркалаган. 2017 жылдын 11 декабрында президенттик аппарат жетекчисинин орун басары. 2020 жылдын октябрында кызматынан бошотулуп, 2021 жылдын июнунда мамлекеттик кызматта мыйзамсыз байыган деген шек менен кармалган. УКМК Салиевдин президент Сооронбай Жээнбековдун аппарат башчысынын орун басары болуп турганда коррупциялык кылмыштарга катыштыгын жана жеке кызыкчылык көздөп,
укук коргоо органдарынын ишмердигине мыйзамсыз кийлигишүүсү боюнча текшерүүгө багытталган тергөө иштери жүрүп жатканын маалымдаган. Өткөн айда Салиевдин иши боюнча тергөө жакын арада аяктап, материалдар сотко берилери кабарланган. Толгонай Стамалиева Жээнбековдун президенттик мөөнөтүндө алмаш кыз басма сөз катчысы болгон. Быйыл мамлекеттин мурдагы башчысынын ажылыкка барышы боюнча да маалыматты Стамалиева берген. Ушул тапта эмне менен алек экендигин суроо үчүн өзү менен байланыша алышкан эмес. Эрнис Толтоев Узак жылдар бою Жээнбеков Ош областын башкарып турганда да, премьер-министр жана президент болгонунда да анын жардамчысы болуп иштеген. Азыр анын алдыдагы парламенттик шайлоого катышууну пландап жатканы да белгилүү. Данияр Сыдыков Бир топ жыл Тышкы иштер министрлигинин системасында иштеген. 2016 жылы Кыргызстандын Өзбекстандагы элчилигине дайындалган. 2018 жылдын март айында президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн жетектеген. 2020 жылдын октябрь окуялары маалында Сыдыковдун кабинетинен аралаш күрөш түрлөрү боюнча чемпион Азиз Сатыбалиев сактоого берген 3 кемери жоголгон. Сыдыков кийин алардын бирөө гана кайра кайтарылганын билдирген. Жеке иштерим үй бүлөм менен алекмин. Кээде мурдагы Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбековдун жаш муунду маданий социалдык колдоого багытталган инновация коомдук кыймылынын иштерине көмөктөшүп калам. Аларга жергиликтүү жана эл аралык мүнөздөгү иш-чараларды өткөрүү үчүн кол кабыш кылам, деди Сыдыков. Мурдагы атка минер эл аралык долбоорлор алкагында консультацияларды өткөрөрүн кошумчалаган. Кеңешбек Дүйшөбаев милициянын генерал-лейтенанты 2005 жылдагы март окуялары маалында ийимди тескеген. 2010 жылдагы апрель окуяларынан кийин күч органдарынын ишин жөнгө салып, убактылуу өкмөттүн курамында ички иштер министринин милдетин аткарган. Кийин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы болгон. Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчысынын орун басары болуп иштеген. Былтыр 15 октябрда Дүйшөбаев коопсуздук кеңешинин катчылыгына дайындалып, андан саналуу саат өтпөй Жээнбеков отставкага кетерин жар салган. 2 жумага жетпей Дүйшөбаевди Садыр Жапаров кызматынан бошоткон. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Спутник Кыргызстанга азыр пенсияда экенин эс алып жатканын билдирген. Дастан Жумабеков 2017 жылы Алмазбек Атамбаевдин президенттик мөөнөтү аяктап бараткан учурда эле жогорку кеңештин спикери болуп шайланган. Жээнбековдун убагында да ушул кызматында калган. 2020 жылдын 6 октябрында төрагалыктан кетип, бирок мандатын сактап калган. Мурдагыдай эле эл өкүлү парламенттин жыйындарына катышат. Жайында Жумабеков юмордук видеого тартылып, кесиптештерин шакабалаган. Ал эми июль айында экс-спикер Көк Бөрү Федерациясынын Талас обласы боюнча бөлүмүн жетектеп калган. Асылбек Жээнбеков Сооронбай Жээнбековдун иниси, жогорку кеңештин депутаты болгон. Биримдик партиясы менен шайлоого катышкан. Ал Кумтөр долбоорун ишке ашыруудагы жемкорлукка айыпталып, быйыл 1-июнда камакка алынды. Ушул эле иш боюнча Төрөбай Зулпукаров жана мурдагы бир нече премьер-министр шектелүүдө. Жакында эле сот Асылбек Жээнбековду УКМКнын тергөө абагында 30 ноябрга чейин калтырды. Экс-премьерлер жана мурдагы өкмөт мүчөлөрү Мухамбеткалый Абылгазиев 2018 жылдан 2020 жылдары тартып өкмөттү жетектеп турган. Радио жыштыктар боюнча жаңжалдан соң кызматын тапшырып кеткен. Ал быйыл 26 январда сурактан кийин камалган. Экс-премьерден жемкорлукка аралашкан жана мыйзамсыз байыган деп шектенишкен. УКМК активдерин мыйзамдаштырууну көздөп Бишкек шаарында, Чүй жана Ысык Көл областарында кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү сатып алганын, курулушка каражат салганын маалымдаган. 28 январда Абылгазиев тергөө абагына киргизилип, ден соолугуна байланыштуу дарыланууга жеке клиникага которулган. Августтун аягында баш коргоо чарасы өзгөртүлгөн. Абылгазиев келтирген зыяны үчүн мамлекетке 50 миллион сом төлөп берген. Эми ал тергөө аяктаганча үй камагында болмокчу. Кубатбек Боронов Абылгазиевден кийинки премьер 2020 жылдын көктөмүндө өкмөттү башкара баштаган. Эпидемияга дейре ал биринчи вице-премьер эле. Октябрь окуяларынан кийин отставкага кеткен. Жыл башында финансы полициясына суракка чакырылган. Бороновдун тегерегиндегилер азыр ал эч нерсе менен алектенбегенин, неберелерин тарбиялап жатканын маалымдашты. Алмазбек Батырбеков Бороновдун өкмөтүндө биринчи вице-премьерлик таркалаган. Июнда кармалып Кумтөр долбоорун ишке ашырууда жемкорлук жөнүндөгү иш боюнча УКМКнын тергөө абагына камалды. Кийин маалымат каражаттары Батырбеков үй камагына чыгарылганын кабарлашты. Өткөн айдын ортосунда анын жактоочусу мурдагы өкмөт мүчөсү ооруканада жатканын, жараян 29 сентябрга жылдырылганын маалымдаган.
Ошол убакта Батырбеков сотко келди, бирок жыйын жактоочу жана мамлекеттик айыптоочунун жоктугунан улам дагы жылдырылганы маалымат каражаттары жазды. Эркин Асырандиев 2017-2020 жылдары Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун башкаруу тобунун төрагасы болгон. 2020 жылдын февралында экономика маселелери боюнча вице-премьерликке дайындалган. Октябрь окуяларынан кийин Асырандиевке кайрадан вице-премьерлик сунушталган, бирок Садыр Жапаровдун өкмөтүнүн курамына кирүүдөн баш тарткан. Бул кадамын ал 2013 жылы Суколь Инвестбанктын консерватору болуп, банкты Жапаровдун эжеси Райкүл жетектеп турган убактагы мыйзамсыз операцияларга байланыштуу документтерди көргөнү менен төшүндүргөн. Жапаров бул айыптоолорго жооп бергени белгилүү. Жайында Асырандиев кайрымдуулук иш-чараларын өткөрүп жатканын айткан. Ошондой эле ал Кыргыз профессионалдык бокс федерациясын түптөөдө демилгечилерден бири. Учурда Дүйнөлүк банктын тобундагы жеке секторду каржылоо маселелери боюнча консультант болуп иштейм деп билдирген Асырандиев. Таалайбек Өмүралиев 2011-2014 жылдары коргоо министри болгон. Кийин ага 2 кылмыш иши козголуп, экөөнүн тең акталган. 2020 жылдын 9 октябрында Өмүралиевди башкы штабтын жетекчилигине дайындашкан. Кийин мекеме кайра уюштурулуп, бул киши коргоо министри болуп калган. Сентябрдын башында кызматынан бошотулган. Ушул тапта Таалайбек Өмүралиев коргоо министринин кеңешчиси экенин маалымдады. Чыңгыз Айдарбеков. Жогоруда айтылгандай, мурдагы тим башчысы Чыңгыз Айдарбеков инновация коомдук кыймылынын негиздөөчүсү болуп саналат. Расмий сайтында кыймыл аймактардын дараметин жана жергиликтүү лидерликти күчтөндүрүүгө көмөкчү болуп, жаңы технологияларды колдонуу менен өлкөнүн туруктуу социалдык экономикалык өнүгүшүнө кол кабыш кылууну көздөйт. Айдарбеков былтыр октябрдан декабрга дейин президенттин стратегиялык тышкы саясий жана инвестициялык маселелер боюнча кеңешчиси болуп турган. Жакында эле ал Facebook баракчасына жогорку окуу жайлардын биринин эл аралык мамилелер факультетинин студенттери менен Кыргыз Республикасы глобалдык процесстерде деген теманы талкуулаганын жазган. Ошондой эле ал КМШнын 30 жылдыгына арналган тегерек столго да катышкан. Мамлекеттик башка органдардын жетекчилери Толкунбек Абдыгулов 2014 жылы Улуттук банктын төрагасы болуп дайындалган. Кийин бир нече ай өкмөттө биринчи вице-премьер жана вице-премьер болуп иштеген. 2018 жылдын башында кайрадан Улуттук банкты жетектеп калган. Жакында эле Абдыгулов кызматынан бошотулуп отставкага кетти. Өзү ыктыярдуу түрдө экенин айтууда. Чындыгында буга чейин анын жогорку кеңештин 2 депутаты менен финтех жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча пикир келишпестиктери узакка созулганы коомчулукка маалым. Андан кийин ал башка ишке которуулары айтылып, Абдыгулов Кыргызстандын атынан эл аралык валюта фондуна кеңешчи болуп калды. Улукбек Марипов 2011-2015 жылдары президент Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы, кийин мамлекет башчынын аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары болгон. Андан соң Марипов аудиторлукка келип, көп өтпөй эсеп палатасына башчы болуп дайындалган. Октябрь окуяларынан кийин да ушул кызматында эле быйыл февралда анын шыбагасына премьер-министрлик буйруп, жаңы конституция күчүнө киргенде министрлер кабинетинин төрагалыгын аркалап калды. Өткүрбек Жамшитов 2018 жылдын апрелинде башкы прокурор болуп дайындалган. Октябрь окуяларынан соң Жамшитовду ың-жыңы билинбей жумушка 11 октябрда гана чыккан. 10 күндөн кийин анын отставкасын жогорку кеңеш кабыл алган. Анын ордуна Курманкул Зулушев дайындалды. Парламенттин жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, азыркы башкы прокурор Жамшитовду издөөгө эч кандай негиз жок экенин айткан. Ушул тапта ал киши катардагы жаран. Спутник Кыргызстандын кабарчысы, мурдагы ИИМ башчысы Кашкар Жунушалиев жана УКМКнын эски төрагасы Орозбек Опунбаев менен байланыша алышкан эмес. Ошондой эле Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Дамир Сагынбаев жана октябрь окуяларында бир нече күн президенттик аппарат башчылыгын аркалаган Алмаз Кененбаевдин да эмне иш кылаары белгисиз. Быйыл апрелде маалымат каражаттарынын бири Кененбаевдин кармалганын кабарлаган, бирок УКМК ал маалыматты төгүндөгөн эле.